Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Arбасын, ару кыргызым, бар болуңуздар. Кылымды ашкан кыргыз көп салымдарды кошуп тур. Дастан ага. Дагы адамзат цивилизациясына кошкон салымдарын дагы улай кетсеңиз. Дагы көп. Мен эми кыскартайын дагы ошо салымдарын катарына биз мына китепте чагылдырган бул СССР Илимдер Академиянын академиги Киселев деген окумуштуу болгон. А киши мына древняя история Южной Сибири деген эмгек жараткан 1951-жылы чыккан. Бул эмгектеги маалымат бүгүн дагы жаңыланган эмес. Мындан толук маалымат, мындан өйдө маалымат бүгүн дагы жок. Мына бери канча жыл өттү? Мына 70 жыл өтүп, 70 болуп калды. Мындан баалуу ушул багытта эмгек жок. Мына ушул китеп дөбө маданиятына арналган. Казуулардын негизинде дөбө маданиятын өзүнчө тарыхта курганная культура деп аталат. Бул 4,5 миң жылды өзүнө камтыган. Курган деген сөз өзүнүн кыргыздыгы, коргон деген сөз. Курган деген сөз биз өз сөзүбүздү өзүбүз тааныбай калбадыкпы? Бүт 5 маданият, дөбө маданият Хакасияда табылган. Ошо Кара суу, Таштуу дарыя, Тоғар, Көлү, Андрон Афанасьев дегенде ошо кыргыздын жеринде. Бирок илим муну айтпайт. Муну аныкташ үчүн картаны таап мен, анын баарын мунуларды таап, салыштырып, мунун баары Хакасияда табылган экен, алгачкы. Демек бул кыргыз маданияты деп айтылыш керек экен. Муну мен эми бул китеп 700 барат. Ошон үчүн бир сөз менен айтканда, бул маданият өтө адам Египеттен мурдагы маданият. Египеттен кем калбаган маданият. Бирок бир өзгөчөлүгү булар таң калып атат. 4,5 миң жылда дөбө мүрзөлөрдө бай кедей таанылбайт дейт. Коомдо теңдик болгон дейт. Теңдик болгон дейт. Адилет, акыйкат болгон бул коомдо дейт. Дагы бир кызык нерсе, мына Афанасий Андрон маданиятында мүрзөлөрдө 100 мүрзөдө 18-и аял эркек кошо кошулган экен, коюлган экен. Бул кандай себеп? Себеби ушунча бири-бирине ыйык сезим. Эгерде аялдын көзү өтсө, эркек кошо кетчү. Эгерде эркектин көзү өтсө, аялы кошо кетчү. Мындай салт азыр Индияда бар. Сати деп коет. Аялдар күйөө кайтыш болсо, аялы өзүн өрттү. Африкада да бир жерде көрдүм. Мен билбейм, Индияда азырдан мындан көрүшүп атат. Эми булар эми байыркы доордон калган, бирок бул эмне рухий бийиктикти далилдейт. Ушунча сый урмат болгон, ушунча жарым дейт кыргыз. Жар издейм дейт, туурабы? Жар деген сөз мен жарымым деген. Жарымым. Теңим дейт кыргыз, туурабы? Ушундай сезим. Демек, сенин жарымың бу дүйнөдөн өтсө, сен кошо кетишиң керек деген ыйык сезим болгон. Бүтүндүк кетиш керек дегендей айтты. Мына эми буну мен бир сөз менен айтып коеюн. Мына дүйнө цивилизациясына дөбө маданиятын кошкон кыргыз бабаларыбыз болгон. Берде дөбө мүрзөлөрдө кемер курлар табылып атат, сөөктөр чачуштук менен коюлуп атат, томпой чүкөлөр көп табылып атат, керки чоттор көп табылып атат. Кийин скиф дооруна келгенде ала кийиз, туш кийиз, көкөрлөр,
Kurjunдар, bunun bari bizge gana taandык buyumlar. Hiç kim talaşa albaydı. Бұл өзü дагы цензура карабай bir эки жолу ачык эле айтып атат, бул кыргыздын маданияты деп жазган жерлери бар. Бул чоң салым. Андан тышкары биз айтсак, коом түзүүдө илим 19-20 кылымда мындай тиянакка келгенде адам баласы биринчи жапайы болот, анан кийин первобытный общество болот, андан кийин рабовладение болот, кулчулук доор, анан феодал доору болот, анан капитализм доору болот, анан социализм келет деген окуу болгондо. Ооба. Бизде да кемсинткенде айтканда, силер феодал доорун көргөн жоксуңар, кулчулук доорду көргөн жоксуңар, силер капитализм доору көргөн жоксуңар, демек силер артта калдыңар деген тиянакка алып келгенде. Турмуш көрсөтүп атпайбы? Тарых андай болгон эмес экен да. Кыргыздар кулчулук доорду көргөн эмес. Тоолук шартта кишенделген кул сизге жүк болот. Зыян болот, пайда жок болот. Аны менен сиз кырсыктын баарын тең бөлүшүп, кыйынчылыктын баарын тең көтөргөндөн кийин кул 1-2-3 айдан кийин сиз менен тең болуп калат. Бир тууган болуп калат, туурабы? Жашоо шарты өзү кулчулук доорду жокко каккан. Кыргыздар кулчулук доорду көргөн эмес. Феодал доорун көргөн эмес. Феодализм кай жерде болгон? Жеке менчикте болгондо, ошо жерди берип иштеткендер феодалдар болгон. Кыргызда дайымата жер, суу ортодо болгон. Кыргыз феодал доорун көргөн эмес. Кыргыз капитализм доорун эгемен доорунан бери көрүп атабыз. 30 жылда пайдасынан зыяны көп болду го биз үчүн, туурабы? Демек бул социогенездин эң бийик деңгээлге жеткени, социалдык маселелерде адилет, калыс, акыйкат чечилишинин үлгүсү биздин бабаларыбыздын коом түзүү тажрыйбасы, бул дүйнөлүк цивилизацияга кошкон зор салымы. Чечмелебей эле коеюн. Андан башка мына скиф маданияты Кара деңизден Алтайга келди деген пикир бир кылым жашады, бирок азыр баары мойнуна алды. Скиф маданияты Алтайдан Кара деңизге келген. Аржан курган. Биздин доордон 8 кылым мурда сүйөгү кыргыздык болуп чыгып атат да. R1, A1 снибзе 93 болуп атпайбы? Бу дагы кошкон салым. Мем жана зар заманда айтып атат, бир нече миң жыл өткөндөн кийин эскирип калып окуган бир эле адам калды дейт, Бакабут жазуусу. Бакабут жазуусу дагы дүйнө цивилизацияга биздин бабаларыбыз кошкон салым. Бакабут жазуу бүгүнгү дагы окуу эч ким окуган жок. Мынагы ысык деген курганда жана алтын жигиттин сөөгү табылбады кийим менен. Золотой. Мына ошол жерде идиш күмүш. Ошондо жазуу бар. Жазууну бүгүн эч ким окуган жок. 25 ар кандай варианттарын окумуштуулар берип атат. Ошонун бирөөндө алаш деген сөз окулду да. Бул биздин доордон 5 кылым мурда Төлөк Төрөкан жазып атат. Алаш Баатыр жөнүндө. Качан төрөлгөн, канчада көзү өткөн, атерде алаш деген сөз окулуптур. Ошо Алаш Баатырга таандык болуш керек. Эми дагы биз улай берелик, цивилизацияга кошкон салымы дейт. Мына гендер деген маселе чоң саясат болуп атат да, туурабы? Аял менен эркектин теңдиги. Сауд Арабия аялдарга шайлоо мүмкүнчүлүгүн, добуш укугун бергенине 15 жыл болду. Италияда 18 жыл болду го. Аял эркектин кабыргасынан жасалганы менен эмгек акы тең болуш керек деген мыйзам кабыл алышты. Бизде эмне деп айтат? Эркек сел, аял көл дейт. Эркектин билеги күчтүү, аялдын тилеги күчтүү дейт. Туурабы? Аял үйдүн шам чырагы, тилеги, эркек үйдүн күч кубаты, тиреги дейт. Эгерде шам болбосо үй бүлө караңгы да. Үй бүлө караңгы болсо бүт кыргыз эли, бүт элдин баары караңгы болобу? Кыргыздар эркектен 1 күлүк, аялдан 1000 күлүк деген. Демек, кыргыздар тең деп айткан эмес. Тескерисинче аял затты үйдө койгон. Ошон үчүн кыргыз жерене дейт. Эненин улуулугун касиетин эне менен эне касиетине тең айтты, туурабы? Жер ата дебейт да, туурабы? Кыргыздар,
Kırgızlar ata til debeyt, ene til deyt. Sebebi bala emçekten başlap alamdı tanıganda enenin canında жүрüp enenin жардабы менен таанıyt. Эми ачык айтканда ар бир адамга жанды жараткан эненин жаны, эненин жүрөгү аркылуу берип атат. Атанын каны эмес, атанын жүрөгү эмес, туурабы? Ушунун баарын биздин бабаларыбыз илгерки доордо эле билген экен да. Ошон үчүн бул адамзат бүгүн да жетпеген бийиктик, бүгүн да жете албаган. Бул адамзат цивилизациясына кыргыз кошкон салым деп айтсак болобу же болбойбу? Болот. Болот го дейм, э? Адам баласы буга дагы жете элек. Мына аялсыз, мына очогуң өчпөсүн дейт. Очокту ким кармайт? Аял кармайт, эне кармайт, туурабы? Ошон үчүн бейиш эненин таман астында деген сөз бар да. Ошол. И анан сөздүн аягында эки маселе калды. Кыска эле айтып коеюн. Манас эпосун кыргыз гана айтат. Ооба. Кыргыздан башка казак боордош туугандарды айта албайт. Дүйнөдө эң көлөмдүү эпос. Туурабы? Сыры белгисиз, сыры ачылган эмес. Бул дүйнө цивилизацияга кошкон салым, бул төкмөлүк өнөр, бул Манас дастаны, туурабы? Дагы айтып коеюн. Рим папасы 5 жыл мурда Мексикага барды. Аны 130 000 адам католиктер тосуп алды. Ошол жерде чоң сөз менен кайрылып, мен теле сыналгыдан күнү отурдум. Рим папасы айтты, мен кечирим сурайм деди. Биздин бабаларыбыз силердин маданиятыңарды баалабай силерге бир топ азап көрсөткөн экен деди. Силер деди, табият менен эри шаркак жашоо билимине экенсиңер деди. Бу билимди силер адамзатка таратышыңар керек деди. Адамзат бүгүн табият менен эри шаркак жашоо билимине муктаж болуп турат деп атат. Биз эмне дейбиз? Жерге сууга кесир мамиле кылсаң жараткан кырсыктап коет дейт. Демек жер, суу кыргыз үчүн жандуу. Демек табият менен эри шаркак жашоо билими Мексикада элинде канча экенин билбейм, кыргыз элинде туч окусуна жеткен. Туч окусуна жеткен. Мисалы, жандуунун баары адамга шерик дейт, туурабы? Боз үйгө жылаан кирип кетсе, ак чачып кой, бар, балдарын күтүп отурат деп. Бу эмне деген гумандуулук, эмне деген адилеттүүлүк, бөрүнүн, адамдын, иттин ээси болсо, бөрүнүн теңири бар дейт. Демек, теңир бирдей бөрүгө да адамга да адилеттүүлүктүн туч окусу. Теңирчиликти козгоп эле коеюн. Ал эми мындай маселе, аны чечмелеп бериш керек, аны бир сөз менен же 5 мүнөттө түшүндүрүп бере албайсыңар. Бирок теңир деген сөз 12 000 жыл мурда пайдаланган. Теңир деген түшүнүк, мен айттым го, Япондордо бар экен, Корейлерде бар экен, Алтайдан тараган элдердин баарында теңир деген түшүнүк бар. Саргон Акат теңир деп Шумердин алгачкы падышасын теңирдин буйругун аткарган адам деп турат, туурабы? Эми буну өзүнчө сөз кылалык. Ошону менен кыргыз дүйнө цивилизациясына эбегейсиз зор салым кошконун бүгүн ачык, талашсыз, даана айткандай болдук. Үстүртө айтсак дагы, бирок бул маанилүү маалымат. Эмне үчүн биз балдарга муну айтпайбыз? Эмне үчүн биздин депутаттар муну билбейт? Эмне үчүн коом кыргыз муну менен сыймыктанбайт? Кыргыздын жоопкерчилиги өзүнчө цивилизация кошкон салым. Менен кошмо жаа дегенди бабаларыбыз, ышкырык жараткан жебелерди, баары биздин бабаларыбызга таандык болгондо. Муну айтып отурсак, комуз аспабы? Бу дүйнөдө эч бир элде жок комуз аспабы. Керемет күүлөр, канча күүлөр бар, 500 күү бар. Мен бир күүнү жастырдым, Шырдакбектин божору. Ошондо орус үн режиссер жазып алып бүткөндө айтат, мен өзүм жазбасам мен билбейт элем дейт, ишенбейт элем дейт. Бир адам ушул музыканы, бул симфония дейт. Бул симфония. Мына жерде бир аспап, мына жерде бөлөк аспап, мына жерде дагы бир аспап угулуп атат дейт. Мен эгерде өзүм жастырбасам, мен дегили ишенбейт элем, бир адам ушундай симфонияны жаратканда, муну биздин бабаларыбыз жаратты да. Эмне үчүн биз муну менен сыймыктанбайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүздүн намысыбызга келбейбиз? Эмне үчүн ушул цивилизацияга кошкон бабаларыбыздын салымы менен салымын биз даңктабайбыз, барктабайбыз?
даңазалабайбыз. Ошон үчүн бизди мындай бүгүнкү абалга учурап отурабыз. Бабалардын арбагын сыйлабай, бүгүнкү кейиштүү абалга келип отургандай болуп жатабыз. Демек, ар бир мен кыргызмын деген бала, адам муну менен сыймыктанып, келечекке жол табууда ушуга таяныш керек. Биз бөлөк бирөөдү ээрчисек, орус болбойбуз, казак болбойбуз, немис болбойбуз. Биздин келечегибиз кыргыз болгондо гана. Теңирим колдосун. Арбасын аруу кыргызым бар болуңуздар.